Жыгачтар сынып, ат менен түшүп кетти. Атчан киши көпүрөдөн өтүп баратып сууга агып кетти. Баткенде 48 жаштагы киши аты менен көпүрөдөн өтүп баратып дарыяга агып кеткен. Кырсык 10 августта Чоң Кара айылында болгон. Бүгүн издөө иштерине 52 адам тартылды. Дарыянын аймагы 3 дрон менен да каралууда. Жергиликтүүлөр аттын тарпы табылганын айтышууда. Атты минип алган эди. Шведтен келип жыгачтар сынып, ат менен түшүп кетти. Эскалатордан кулаган баланын абалы айтылды. Дарыгерлердин айтымында 5 жашар бала Вефа Сода борборунун 2 кабатындагы эскалатордан кулап кеткен. Номер 3 шаардык балдар ооруканасы баланын баш сөөгү сынып, мээси катуу чайкалган деп билдиришти. Ошондой эле жеткинчектин баш сөөгүнүн бир бөлүгү ачылып, операция жасалды. Азыр ал комада. Дайынсыз болгон альпинисттердин изи табылды. Алайдагы корумду чокусунда жоголгон альпинисттердин изи байкалды. ÖKM жарыялаган кадрларда Беларусь жана Литвадан келген тоо сүйүүчүлөрү колдонгон болушу мүмкүн делген арканды көрүүгө болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле мен Бекболот. Мен жөнүндө интернетте, социалдык тармактарга туура эмес жана калп маалымат чыгып жатат. Анын баары калп туугандар. Эмне болуп калп десеңиздер, мынакей анын баары жанакындай санатан Ньюрайс боюнча айтып берек этейин. Эң башынан деген ал санатан Ньюрайстен мындай болгон. Алар мен WhatsApp мошенниктер взломдоп кетишкен. Мына мен даже өзүм да кире албайм. Мына код сурасам 26 минут деп турат азыр. Ал эми күндө уже 5-6 күн болду. 59 минуттан эле код келе бербейт туугандар. Ал эми жана комментарийсин полный окуп чыктым. Негатив жазгандар көп экен, эми аларды эле түшүнөбүз. Туугандар жана Дамир Байкеда чалып менен сүйлөштү. Дамир Байке мен убагында ага айткам. Дамир Байке медресеге кетип атам, поддержка бериңиз деп айткам. Мына азыр берем, мына берем деп ошо ойдон жок болуп кеткен. Анан жана чалып мен уйкудан эмиле турганда чалыптыр. Даже өзүм эмне деп сүйлөм билбей калдым. Ал Дамир Байке мисалы ал акча менден күндө алчу деп айттыр, бир видеосунда көрүп калдым. Мен андан күндө акча алган эмесмин. Ал Дамир Байке өзү Москвада жүргөндө мен ошо жалоот болчумун, автосалондан эле бир жардамчысынан 1,5 миң алып берип туруңуз дегем, алып берген. Андан башка күндө акча салып сураган эмесмин. Жана ошондой эле туугандар мынакей Мекендеш ру мигрант KG жана Дамир Байкеники бардыгы хайп. Алардын максаты жөн эле подписчик жана лайк, комментарий актив чогултуш. Ал эми мунун баары калп туугандар, мен кыргыз элим ойлойм, туура түшүнөсүздөр деп барыңыздар менен чоң рахмат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы алам. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 миң доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосунда көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды.
1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Бекболоттун эмнеге видеосун чыгарып бердиң? Хайп кылып, анан Бекболот өзү видео чыгарыптыр, хайп кармап атат деп. Менде ахват альхамдулилла ошончо мына подписчигим силер барсыңар. Анан эмнеге видео чыгардым? Бул баланын аркасынан баягындай слухтар кетип атпайбы? Менден 10 миң алып койду, 5 миң алып койду, 1000 сом алып койду депчи. Бул чын, бирок мен ошону мындай жакшы бир эме менен Бекболотту алып чыгып кетейин дедим эле да, ситуацияданчы. Чакырып видео кылып, жакшы ситуациядан сонун кылып, камырдан кыл сурагандай алып чыгып кетейин дедим эле, бирок орусча айтканда увы дейт, кандай болбой калды. Себеби баягы барып алып келейин десем, жок келбеңиз деди. Анда өзүң кел деп жол кире салгам. Чеги турат менде мына. Анан тиги ким эме да салыптыр, Азирет Осмонов да жол кире салган. Кызыгымна мен 1000 сом эле салдым. Себеби 1000 сом салганымдын себеби мен айттым, сен таксиге барып отурсаң, таксиге отурдум десең, мен такси канча сом берсе ошончо салам. Az сен ошол караколдон эле тиги центрге жетип ал деп 1000 сом салып койгом атайын. Азирет салыптыр акча, Азирет Осмонов. Анан ошол эле моментте, ошол сааттарда менин тааныштарыма жазып атат да, WhatsApp'танчы, Instagram'дан жазып атат. Акча салыңыз, акча берип туруңуз депчи. Мисалы үчүн мына жерде менин инилерим бар эле. Бирөөсүн эле көрсөтөйүнчү. Мына. Азыр 1000 сом жетпей жатты эле. Спонсор QR код жиберем да, ушул эле QR кодго салдырыптыр. Саат 9:00 салыптыр. Мен өтө мындай эме болуп атам да, жигиттер. Бул жаш бала да, бирок макул окубаса окубайт. Мен просто жардам берип коеюн дегем, адам катары, инсан катары. Аллахым өмүрүнө береке берсин, туура жолдон адаштырбасын, келечегин кең кылсын, келечекте кыргыздын, үммөттүн, мусулмандардын керегине жараган бычакка сап уулдардан болсун. Кудайым жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, даражасын дайым бийик кылсын, сөзүн дайым өтүмдүү кылсын, чыныгы кыргыз, чыныгы мырза, чыныгы жигит болуп жетилсин. Бул жигитти мен жакшы жерлерден, жакшы бир ийгиликтүү иштерден атын уккум келет. Кудайым жамандыгынан алыс кылсын. Кудайым жаман адамдардан, Кудайым жаман чөйрөлөрдөн, жаман жолго алып барган инсандардан, кой терисин жамынган карышкырлардан Кудай таалам алыс кылсын. Кудай таалам аман-эсин чоңоюп, атасын багып, Меккелерге, Мединаларга алып барган жигит кылсын. Ушул менен Бекболот балабыздын темасы жабылды. Аллахым береке берсин баарыңыздарга, чоң рахмат. Жардам берейин дедим эле, болбой калды.